Саламатсыздарбы, урматтуу достор. IT тармагы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн багындырып келе жаткан учурум Чикаго шаарында дагы көптөгөн кыргыз кыз-жигиттери IT тармагында эмгектенишип, алар дагы IT тармагынын өнүгүшүнө салым кошуп келе жатышат. Ошол учурда бул тармак Кыргызстанда дагы бүгүнкү күндө кулачын жайып бараткандыгы, жаштардын ушул тармакка кызыгып жаткандыгы аябай мени дагы кубандырат. Ал эми Чикаго шаарында бүгүнкү күндө 300-400гө чамалаган айтишниктер болсо, кыргыз айтишниктер бүгүнкү күндө мына ушул айтишниктер чогулуп, баарлашып, идея алмашуу үчүн чогулган чагы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келдим. Болот да, кире берели. When you try to go and try to talk and present your company, they always ask, okay, where is it? It's Kyrgyzstan. Эң биринчиден барыңыздарга чоң рахмат. Ушу биз көптөн бери иштеп аткан ушу Мурас Club деген проект үстүнөн ачылышын кылып атканыбызга келип бергениңиздер үчүн. Ошо бүгүн ошо Мурас Club'тын эмне экенин билбей көп келгендер бар. Ошонун үстүнөн өтөбүз. Эмне Мурас Club деген эмне, кандай проект? Бирок менин презентациям биринчиден айтып кетейин, ошо англисче кылабыз, бирок ар бир спикер өзүнүн ар кандай өзүнүн ыңгайлуу болгон тилде өткөзө беришет. And here, like some fun facts about our community, which probably all of us know. And the first one is the fastest chain reaction. So fastest chain reaction is like we just look at someone who makes something different, and then this reaction, the people. Урматтуу достор, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучусу, анан ушул бүгүнкү Мурас Club долбоорунун уюштуруучусу дейли, Эсен мырза менин жанымда турат. Эсен мырза, чоң рахмат бүгүнкү иш-чараны уюштурганыңыздар үчүн. Эң негизгиси, кандай иш болбосун башташ керек. Баштасаң эле акырын кете берет. Бул нерсени сиз өзүңүз дагы жакшы билесиз, Анан эми бүгүн канча адам келди? Негизи эле Чикагодо канча IT тармагында иштеген кыргыз кыз-жигиттери бар? Негизи кыргыз адистери, IT адистери Чикагодо 300гө жакын кыргыздар иштейт ар кайсы тармакта. Бизге бүгүн ушул Мурас клубтун ачылышына официалдуу түрдө ачылышын кылып отурабыз. Мурас клуб бул ошол бардык кыргыз IT тармагында иштегендердин башын бириктирген бир центр болуп эсептелет. Ар кандай миссиялар бар ал жерде, азыр айта кетем. Анан бизге ошол азыр ачылышына бир 130дай кыргыз IT адистер келди. Азыр сиз ошо ачылышын жасадыңыз, сөздөрдү сүйлөдүңүз. Негизи эле максатыңыздар эмне? Бул жерде негизи 3 максаттан 3 негизги максатты койгонбуз. Бул биринчиси, бул азыркы иштеп жаткан карьерасында кантип дагы кийинки тепкичтерге көтөрүлөт. Кандай кылганда кайсы жолдор менен дагы көп үйрөнүп, кийинки жолдорго же кайсы дагы башка тармактарга өтө алат. Ушул максатта бул биз ушул клубтун ичинде ар кандай сабактарды өтөбүз, ар кандай жолугушууларды өткөрөбүз. Бардык кыргыз адистери келип, ошол жерде өз убактын бөлүп, анан үйрөнүп, анан кийинки тепкичтерге өткөнгө биз жардам беребиз. Анан экинчиси, бул ошол максатыбыз ошол стартаптарга байланыштуу болот. Бул жерде биз азыр 300дөй кыргыз, эми аз киши эмес, 300дөй киши айтиде иштеген. Бул ар кайсы адистер негизи эле максатын бул эмеге коет. Кантип өзүнүн жумушун, кантип өзүнүн айтиде стартапын баштап кетсем дейт. Ошолордун баарын бириктирип, ар кандай командаларды түзүп, анан жаңы проекттердин үстүнөн иштегенде бир стартап инкубатор деп коет. Англисчеси ошол максатта биз бизнес максатында, бул экинчиси. Анан ошол үчүнчү максатыбыз бул кантип ушул кыргыз IT тармагында иштегендер айтинин маанилүүлүгүн, айтинин канчалык чоң роль ойношун азыркы учурда 2019-жылы 21-кылымда канчалык маанилүүлүгүн көрсөтүп, анан Кыргызстанга колдон келишинче жая алабыз. Ар кайсы жергиликтүү региондордо, кыргыздардын айылдарда баарына ошол айтинин канчалык маанилүүлүгүн жеткирүү максатыбыз бар. Негизи эле айтиге келип, анан
кайра чыгып кеткендер бар, анан айтиге келип бирок иштеп жүрсө деле мүмкүн анын бир дагы бир жаңы тепкичтерине чыгып, жаңы нерселерди үйрөнүп эмес, бир жерде жүргөн, күнүмдүк эле жумуштарды жасап коюп өспөгөндөр бар. Ошол бир идея алмашып, бир жерде турбай чогуу кетте турган багыт ошондой бир максат экен. Ошондой максат, анткени IT деген бул кандай деп айтсам, адвокат же юрист эмес да. IT деген бул күндөн күнгө, жылдан жылга алмашып, ар кандай жаңы технологиялар чыгып, жаңы жолдор, жаңы методикалар чыгып турган бир тармак болуп эсептелет. Ошон үчүн биз каалабайбыз кыргыз, ошо ITде иштеген кыргыздар 1-2 жылдан кийин ошол өзүнүн билген өнөрлөрү эскирип калып, анан кайра жумуштан чыкканга айласы болуп калганын каалабайбыз. Ошон үчүн биз ар бир кыргыз ITде иштеген адистердин ошол өздөрүнүн кантип эң жогорку деңгээлде өздөрүнүн билген өнөрлөрүн кармап кала алат, кантип өздөрүн жаңыланып тура алат. Ошол максатта биз иш алып барабыз. Сизди көргөндө эле бардык көрүүчүлөр, негизи эле бардык адамдар эле сизди тааныгандар Сайбертекти эстешет. Анан эми бул Мурасклаб долбоорунун Сайбертекке канчалык деңгээлде тиешеси бар, мүмкүн Сайбертектин астында ачылдыбы, ошол эми тактап коюш керек да. Туура. Мурасклаб негизи мен Сайбертек деген бул мен өзүм иштеген компания. Мен Сайбертек бул ошол программалоо тренинг центри. Анан ал жерде мен өзүм директор болуп иштейм. Бул Мурасклабтын Сайбертекке эч кандай тиешеси жок. Анткени биз Мурасклаб бул жалаң кыргыздардын өзүнүн IT тармагында иштегендердин клубу. Сайбертек болсо бул Американын деңгээлинде жүргөн бир кадимкидей компания. Ошон үчүн ал жакта эми кыргыздар эмес, көпчүлүгү кыргыздар окуйт, бирок көп ар кайсы башка жактан келген улуттар бар. Мурасклабта болсо жалаң кыргыздар. Биздин чогулганыбыздын дагы бир максаты ушул Кыргызстан үчүн дагы деп атабыз го. Эми Кыргызстан үчүн эмне кыла алабыз? Кыргызстан үчүн эми чоң деңгээлдеги жумуштарды кылуу үчүн бул Кыргызстанда чоң суммадагы акча керектелет, сөзсүз түрдө. Айталы бир проекттерди кылып же ал жакта бир тренинг центрлерди ачуу үчүн бул чоң суммадагы акчалар керек. Биринчиден биз келечекте сөзсүз түрдө мындай максаттарыбыз бар, бирок учурда биз эч кандай акчасыз деле ар бир ITде иштегендердин өзүнүн өздүк жетишкендиктери деп коет го. Өздүк жетишкендиктери кантип ушул жака келди эле, жумушта эмнелерди кылат, кантип ушул IT карьерасын баштап кетсе болот, кайсы жактан башташ керек, кайсы жерден ресурстарды алса болот, ошол нерселерди бөлүштүрүп, ар кайсы аймактарга жеткирүү бул өзүнчө дагы чоң салым деп эсептейбиз. Ошол максатта биринчиден баштап жакындайбыз. Анан сөзсүз түрдө бул дагы бир аз кийинки деңгээлге жеткендер үчүн бул стартап идея. Жана айткандай эле, бул биз өзүбүздүн кыргыз стартаптарын чыгарабыз бул жактан. Буюрса чоң бизнеске айлангандан кийин сөзсүз түрдө Кыргызстанга дагы финансылык жактан дагы салымыбызды алып келебиз, инвестициябызды кылабыз деген. Достор, бул кыргыз кыздары, мына IT тармагында иштеген кыргыз кыздары бардыгы. Топтун арасына кирдим эле, жок болуп калышты го. Дагы эле. Кандай тарыхтар? Атыңар ким? Азиза. Азиза, канча болду ITде иштегениңерге? Көп деле болгон жок, 5 ай эле болду. 5 ай эле болду. Азаматсың, 5 ай болсо дагы жеңишти. Кандай экен ITде иштеген? Жакшы, башында кичине кыйналды. Баары эле кыйналат болуш керек. Себеби деген Ким болуңар келчү эле? мен негизи Кыргызстандан финансовый менеджмент национальный окуп, мен өзүм банктерде иштейм, финансовый компанияларда иштейм дечимин. Бирок ошол тилегимдин жарымы аткарылды деп ойлойм. Мен азыр да финансовый компанияда иштейм. Бирок IT жагы. Чоң рахмат. Достор, Асланды тааныдыңыздар да, менин биринчи каармандарымдан бири. Аябай Кыргызстан жөнүндө мындай бир жүрөккө жете турган сөздөрдү айткан, эсиңиздерде болсо керек. Мүмкүн астына ссылканы калтырып коем. Аслан дагы IT тармагында эмгектенет. Анан бүгүнкү айтышниктердин жолугушууна Аслан дагы келиптир. Аслан, кандай, эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар, ичинде кандай болуп атат? Эми ошо сиздин биринчиден сизге да рахмат айтып коеюн, ушул жердеги баягы болуп аткан окуяларды, информацияларды элге туура жеткирип аткандарыңызгачы.
сизге окшогон киши жок эле да, керек болчу бизгечи. Ошо ишиңизге ийгилик. Мурдасын айтпай калдым. Ошо анан ушундай кайда келгениңизге чоң рахмат. Бул жерден эми эң негизгиси Мурас клуб деп Мурас клубду баштаган балдардын баарын тааныйм. Жанымда жүргөн балдар, анан ушу көптөн бери ойлонуп жүрдүк эле бир IT тармагында мындай балдар көбөйүлүп атат, бирок бир мындай ортодо бир организация жок да. Ортобуз баары чогулуп, ар ким өзүнүн жеке иши менен жеке болуп эле жүрүшөт да. Анан бир чогулуп, негизи Америка өзү кантип, негизи Америкада community деп коет го. Ошолор көп. Бизден башка украинецтер бар, поляктар бар, итальянецтер бар, кытайлар бүт барчы. Дагы көп. Анан ошолордун баары кантип чоңойгон, бир ушундай бир организацияга чогулуп алышып, анан кийин эле, мисалы үчүн бир кичинекей эле мисал келтирип кетейин. Илгери еврейлер качып келгенде, мисалы үчүн бул жерге университетке алышчу, силер еврейсиңерчи. Алар эмне кылышкан? Ушундай организация курушуп эле акырын кичине акча топтошуп, университеттерге спонсор боло баштаган. Анан эртеси күнү университетке спонсор болуп атканда, университетке барып менин бир баламды алып кой десең, жок дешпейт да. Ушинтип баягы жеке бир адамдан эмес, чогуу бир коом болуп түзүлүп алып, анан бир өзгөртүүлөрдү киргизип, нерселерди киргизип баштаган да. Мунун историясы чоң, баягы кыскача айтып коеюн дегеним да. Анан ушу айтилер балдарды чогултуп, башын бириктирип, чогуу бир иш-чара баштаппы. Ошо өзлөрү айтып кеткендей, карьерадан өйдө көтөрүлгөн кантыш керек, бир карьерадан башка карьерага деп. Анткени бизде IT десе эле баары ойлойт. Капкара экрандын аркасында код жазылып отурат депчи. Бул жерде бизнес дагы бар, бул жерде финансы дагы бар, бул жерде проекттин өзүн жүргүзүү деген нерсе бар. Бул жерге мындай код дагы бар, көп нерсе камтыйт. Ошондуктан жалаң эле код эмес. Анан IT тармагы ар дайым өзгөрүп атпайбы? Ошого да даяр болушубуз керек да. Бүгүн эртең Anybody who takes good photos. So there was a need, and I had a hard time when we were getting ready for the wedding. So we started an event management application. It's launching this September. Right now we are filling a content. So this is for. Мен бир суроодо IT тармагында эмгектенгенде негизи эле неме келип баарын эле жага бербейт да, келип өзүн таппай меники эмес экен деп кайра иштебей калгандар деле бар. Анан көбүнчө изилдөөлөрдүн негизинде ITде иштеген жок дегенде бир 40% жумуш мындай бир жерде олтуруп, анан скучныйраак болот экен деген ошолчу. Эми ошол бир жагынан туура, анан бирок адамдын өзүнө карата. Ар ким кандай адам болсо өзү ошону оңдоп кетсе болот. Мисалы үчүн скучно дегенде отуруп эле компьютер тиктеп отура бербей, ошол эле убакта биз мисалы үчүн мен азыр иштеген жеримде мындай сырттан караганда аябай скучный көрүнөт, бирок биз ичинде сөзсүз түрдө иш эле эмес, мисалы үчүн үй бүлөбүз жөнүндө бир жерлер болсун, ал жака барабыз, бул жака барабыз деп сүйлөшүп, жаңы жерлерге пландап, анан мисалы обедтерге чогуу чыгып, ал жерде бир эле өзүң эле ойлобойсуң. Мисалы үчүн ал жерде бир группа болуп иштейсиңер, анан ошо группа боюнча бир жактарга барып чыгып, мисалы үчүн кызык жактары көп эле. Бирок мен айтайын, башында мисалы бир айча аябай стресс болот. Любой эле жаңы нерсе болгондо мындай жочуркап, бир аз өзүңү кыйын абалда сезесиң, бирок адамдарды таанып канчалык көп мисалы үчүн коммуникация жагы жакшы болсо, адамдар эми американецтер өзү жакшы адамдар. Бирок башында бул компьютер тармагында бир аз сыртта жүрбөгөн адамдар отурган үчүн көбүнчөсү бир аз өздөрү ачылып сүйлөбөйт да. Ошону биз аракет кылып, сүйлөп, анан мен мисалы үчүн өзүмөн ошону байкадым. Мындай бир жер ооруп калса, мен эртеси сурап, кандай болуп калдың? Ошо окшогон нерселерди кылып атып, аябай жакшы болуп калганым үчүн, анан алар дагы мени уже баягындай чужой катарында көрбөй, эмне суроом болсо жооп беришип, жардам беришип, өзү ошону адам өзү чечет да. Эгер адам деген өзүм менен өзүмдө отура берсең, анда сиз айткандай эле аябай скучный болуп кетет ал жакчы. Себеби бир компьютер тиктеп отуруш аябай кыйын нерсе. Ооба. Ошентип жооп берет. Баардык эле жумушта болушу мүмкүн эмек. Ал менин оюмча баардык эле жумушта, бирок компьютер тармагында айрыкча ошол байкалат чындап эле. Себеби эгер мындай ошо группанын ичинде жакшы атмосфера болбосо,
анда ал группада иштеш аябай кыйын болуп калат. Ошону жакшы жакка өзгөртүп, жакшы мисалы үчүн мен мисалы майрамдарда бир торт алып барып, бир конфеттерди коюп адамдарга бизге ушундай майрам болуп атат, ушундай эме болуп атат деп сөзсүз түрдө эме кылса, ошол аябай чоң таасир берет экен. Бул американецтер мисалы үчүн жаңы культура, жаңы эме үйрөнгүсү келет да, аларга кызык. Ошогон нерселерди мисалы үчүн активный болуп, сөзсүз түрдө бир жаңы нерселерди алып барса группага, ошол жакшы жагат экен да буларгачы. Next question. Which is not Muras Club mission? So everyone, we will see. Oh, you can see? Sorry. So it's connect, grow, impact, or have fun. Why not? There's no right answer. Let's see, example, right? Who actually was listening to your presentation and to your speech? Достор, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучуларынын дагы бирөөсү Айбек. Айбек, негизи эле ушул иш-чараны уюштургандар канча адам? Бизде бул иш-чараны уюштургандар негизинен 5-6 адам. Ошондой эле бизге көп жардам бергендер болду. Ошондой эле 10га жакын адам бизге жардам берип эме кылып жаткан бар. Азыр эми ушул жерге келип катышкандардын көпчүлүгү айтып атышат, кандай болуп атат деп сурап атам да мен ар бирининчи. Камеранын астында сурап атам, камера жок деле сурап атам, анан көпчүлүк аябай кубанып, кооттоп атышат, жакшы болду депчи. Эми ушул нерсе ушул бойдон калып калбаса экен деп атышат да. Анан эми ушул бойдон калып калбаш үчүн дагы кандай максаттар бар, дагы эмне кылыш керек? Негизинен айтканда бул иш-чараны аябай көптөн бери иштеп жүрөбүз. Кылган аракет кылып, ошондой эле бул насипке бүгүнгө туура келди. Анан кылганыбыздын себеби ошондой эле бизге ар кандай тармакта бизде иштеген адистер бар. Ошондой эле биз аларга негизинен алардын башын бириктирип, алардын жумуш жеринин өнүгүүсүнө жардам берүү. Анан бул нерсени биз дайыма ай сайын эмес, күн сайын эмес, дайыма кылып жүргөн аракет кылабыз. Себеп дегенде толтура адамдар бар, жардам керек болгон. Аларга бир жол көрсөтө турган бирөө керек. Бизде толтура билем мен, бизде толтура күчтүү адамдар бар. Аларды бири-бири менен тааныштыруу керек. Ошон үчүн биз Мурас Клабты түзгөнүбүз бирден бир себеп болду. Эми алдыда эмне кыласыздар дагы? Ушул нерсе ушул бойдон бир эле жолугушуп эле калып калбастан дагы ушул бойдон чын эле сиздер айткандагыдай бири-бириңиздерге мисалы эки күчтүү адам бириксе, дагы күчтүүрөөк бирөө чыгат, ошондой болуш үчүн эмне кыласыздар? Биз айтып өткөндөй эле ал жерде миссиялар бар. Биз айтып өткөндөй 3 миссиясы бар. Ошондо ошолордун бири мисалы биз ал жерде мисалы адам өзүн өнүктүргүсү келсе, биз ошол жерде бир группа түзүп, аны жумалык же болбосо айга бирден жумасына же болбосо если бир адам бир нерсе үйрөнгүсү келсе, бир жумада 2-3 жолдан баарын топтоп, биз ошондой эле бизде офисте калганбыз. Ошол офиске баарын топтоп, там ошол жерде класстарды өтүп дегенде бири-бириге ошол нерсе бул бизде программада бар. Мындан кийин ошол нерсени кайра өнүктүрүп, адамдарга жол көрсөткөнү, ошондой эле баарыны ошо бир нерсе керек болсо, баары Мурас Клабка келип үйрөнөйүн деген эмен болот да. Ошол эмени, ошондой нерсени киргизели деп жатабыз. Эми Мурас Клабты табыш үчүн Чикагодогу башка IT тармагында иштеген кыргыз кыз-жигиттер каяка барышат? Офисиңиздер барбы? Ооба, офисибиздер азыр бул жерге аябай жакын. Бул жерге чыкканда эле негиз бул кийинки эле эме болот, здание болот. Ал жерден даярдап биз мисалы кимдер келген болсо баарыга биз эме жөнөтөбүз, имейл жөнөтөбүз, ошол жерде локейшн, ошол жерде адрес, баары ошол жерге келип эме кылса болот. Ошондой эле бизде social network, ошол жерде пейдждерибиз бар, ошол жерден кылган жумуштарыбызды баарын ошол жерден көрсөтүп, баарыга эме кылып турабыз. Достор, бүгүнкү иш-чарага келген коноктордун бири, катышуучулардын бири кыргыз жигити Нурсултан. Нурсултан IT тармагында эмгектенет. Нурсултан, канча болду IT тармагында иштеп баштаганыңызга? IT тармагында 1 жыл болду иштеп атканыма. Негизи эле Америкага келгениңизге канча болду? 2013 келген. 5 жылдан өтүп калды. 5 жылдан өтүп калды. Кайсыл компанияда иштейсиз? Кибат.
Онлайн продукталарды доставка кылабыз. Без application. көп ойлончубуз да ушу Кыргызстандагы мекендештерибизге, ошо өзгөчө жаштарга кантип жардам кылсак, өзүбүздүн ийгиликтер менен кантип бөлүшсөк. Аларды изилдеп көрсөк, көбүнчө ошол маалымат жагынан аксашат экен. Мисалы 11-классты бүткөндө кайда барып окуйм, кайсыл кесиптер келечеги кең, ошол жагынан маалымат жетишпейт экен да. Мен өзүм айыл жергесинен окуп келгем. Ошол кемчиликтерди биз кантип оңдойбуз деген суроо да. Достор, бул баардыгы IT тармагында иштеген кыргыздар. Мынакей.